Assalamualaikum, hurmatli qirg'iz elim. Mao elektroda 275 metr boyunca qayırlı jasayak dedik ele. Bizim qayırlığımızın sebebi ne de? Ошол 275 metr sırı bitpeyip al çekip koyuluş gerek de negizi. Al jer negizi biz ötüp жүрөбүз, как шопурмен ötüp жүргөн ал жерден. Ал шо Адахан Кимсанбаев чечкенге чейин эле анкалап болуп турчу да. Ал жерде солдаттар бар эле Тажикстандын. Биз айланып, баягы Исфара арка менен айланып, жүк ташып, иштеп жүргөнбүз, өтүп жүргөнбүз да. Ал жерде эми кээ бир жарандарыбыз Баткен районунан туура эмес маалымат берип атат. Эми ал жерди сатып берди, карматып берди деп туура эмес маалымат берип атат. Ал жерден ал маалымат бергендер көпчүлүгү Исфара районунда мына Ким деген поселка бар. Ал жакта Матбари, Сороп деген жерлер бар. Ал жерде бүт кыргыздар жашачу. Алар көчүп чыккан ал жарандарчы, кыргыз жарандар көчүп чыккан көпчүлүгүчү. Анан ошолорду эле алып келип интервью берсе, туура эмес интервью берип атат да. Алар билбейт делебиз, ошентчи. Биз мына өтүп жүргөн жаран катары билебиз. Ошо кайрылуу жасап коёк дедик. Туура эмес маалыматка ишенбеңиздер. Сол Адахан Кимсанбаев чечкенге чейин анкалап болуп турган, анкалап болуп. Анан ошол 275 метр чечилгенден кийин анан көпүрөнү оңдоп, Тажикстандын солдаттарын алдырып, көпүрөнү салып, жолду салып койгондон кийин анан Лейлек районуга, мына Баткен районунун жарымыга бүт чоң жүк ташуучу машиналар каттай баштаган, фуралар каттай баштаган. Катар мына арка жак бүт Лейлек районуна катар заправкалар түшө баштаган. Анча пайдасы бул чечим туура болгон. Лейлек районуна өзгөчө Баткен райондору үчүн ошого жалпы кыргыз элин чакырып кетет элем да. Туура эмес маалыматка ишенбеңиздер. Мына билген, көргөндөр, биз мына көрүп, билип жүрүп, тажиктердин постунан өтүп жүргөнбүз, билебиз. Ошого туура эмес маалыматка ишенбеңиздер. Бул протокол уже күчүн жоготту деп атат. Ал жок нерсе. Ошол кыргыз элин биримдикке чакырып кетип, ынтымактуулукка, бүтүндүгүн сактап калайлы деп ушул кайрылуу. Рахмат. Урматтуу калайык калк, кыргыз эли, баарыңыздарга мына жакын журтум, урматтуу кыргыз элим, биздин бүгүнкү Лейлек району Испана шаарчасыга жыйылганыбыз себеби адилеттүүлүктү талап кылып, адилеттүүлүктү издеп, мына азыркы постто турган бийликтегилерге кайрылуу жасап жатабыз. Бийликтегилер азыр Мадмаровду улам эле парламентке жакындатпаш жолунда болбогон 275 метр болгон кыргыз пайдасыга чечилген протоколду жокко чыкса деле ошонун аркасынан Мадмаровго өтө басымдуулук жасап жатат. Биз калың журт, калың эл Мадмаровдун аркасынан буга каршыбыз. Сиздерден суранарыбыз, чечкиндүү болуңуздар, адилеттүү болуңуздар, бийлик ээлери. Биз ар дайым Мадмаровду колдойбуз, колдой беребиз. Анан туура эмес маалыматтарды мына кече келип Бекзат 5-10 адамды жыйыштырып, туура эмес маалымат берип кетти. Ал вообще туура эмес. Мадмаров эч качан төрт көчө деп айтылган эмес, чечинтирген келиндерди чаркөө деп айткан. Алар келип төрт көчөдө мындай болгон эмес деп келиндер чыкты. Туура эмес келиндер. Билип билбей сүйлөгөн келиндерди Аллахым өзү жазаласын. Түшүнбөй маалымат бербеңиздер, сиздерден сураныч. Биз дайым эл Мадмаров мененбиз. Адилеттүүлүктү талап кылган элбиз. Туура. Кыргыз элим, жана ошондой эле бул бийликте тургандар булардын урматтуу дештен дагы, урматсыз дештен дагы эми кандай айласын таппай турабыз. Анан ушул Мадмаровго баягы коюлган бул протокол, бул негизи бул күч, юридикалык күчкө ээ эмес деп, анан дагы кандай кайсы жол менен суракка чакырып атасыздар билбейм. Бул Мадмаровдун биз ар дайым тазалыкты, тартипти, мыйзамдуулукту иштейм деп келген. Бул ар дайым өзүнүн сөздө тура турган биздин эң чыныгы ишенимдүү адамыбыз. Мадмаровдон калыңды тарт бийлик.
мен бул кыргыз элимди чындыкка чакырып кетем. Биз баарыбыз бир элбиз, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган биримдикте жүрөбүз кыргыз элим. Мына Разаков атабыз айтып кеткендей, сен ак болсоң, мен ак болсом, коом таза болот. Ошондуктан мен сиздерди баарыңыздарды мына уят сөз сүйлөгөндөрдү сүйлөбөй жакшынакай биргеликте болушубузду чын жүрөктөн каалаймын. Кыргыз элим баарыбыз бир журтпуз. Дагы бир нерсени айтып кетет элем. Ушул Мадмаров агабызды биз постоянно колдоп жүргөнбүз. Ушул жакшы адам. Ушул Разаков атабыздын ордуда деп эсептейбиз. Разаков той киши депчи. Ушуну тынч коюңуздар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Ташиев, сиздерден суранып кетебиз. Ушул эменин Мадмаровдун кайра жакшы үлгү алып, ошолорду билимини сыйлап, жакшы иштетишиңиздерге чын жүрөктөн тилектешпиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Бийлик Мадмаровдун колун тар.